Бир үй бүлө болор эле. Апасы, атасы, анан Азатбек аттуу уулу. Кадимки эле үй бүлө. Өз оокатын өзү кылып, кылдырап күн кечиришчү. Атасы ичкиликке берилип, көп ичкендиктен акыры ошонун азабын тартып, арактын айынан кокустан бир күнү мүрт кетип, өлүп кете берди. Аны жерге берген соң, апасы Азатбекти өзү жалгыз багууга туура келди. Күйөөгө чыккан жок. Анысы баламдын жан дүйнөсүнө оор келбесин. Мен күйөөгө чыгып кетсем, жаш сезимине катуу тийбесин деген айоосу болчу. Анан калса, уулу да атасы өлгөндөн бери үйүнө кандайдыр эркектин келүүсүн, пайда болуусун эч каалачу эмес. Күн зымырап өтө берди. Апасы баласын татыктуу багуу үчүн бир нече жумушка кирип, мээнеттенип, тер төгүп иштөөгө өттү. Башка балдардан кемсинип өспөсө экен деген ниетте бечара аял жумуштарын талыкпай иштеп, ичкен жегени жакшы болсун деп, Азатбекке каалаган азык түлүгүн, жейм, ичем дегенин алып берип, эчтекеден кемитпей бакты. Эртең менен таңзаардан туруп, таттуу ботко бышырып, чай кайнатып, ага бал кошуп, баласын эркелете тургузуп, "Тура кой балам, ананып кетейиним" деп өзү жегизчү, өзү ичирчү. Убакыт учкан куштай зуулдап, бала жигит болуп, орто мектепти аяктап, жогорку окуу жайына тапшырды. Анын татыктуу окууга өтүп алуусу үчүн даярдоо курстарына берип, ага төлөгөн акчаларга эне байкуш кайыл болуп, уулунун келечегинен көп үмүттөнүп, сүйүнүп иштей берген болчу. Азатбектин керектөөсү, тигиге акча керек, буга акча керек деген каалоосу өсө берди. Баласы үчүн эмне сатып албасын, кандай муктаждыктарына акча бербесин, апасы "Ала кой, керектете бер, дагы десең дагы таап берем" деп, апа байкуш жоктон болсо дагы таап, акчасын белендеп, уулу акчаны алаары менен кубана карап, ичинен сүйүнүп кала берчү. Жарыктык ата-энелер, алар үчүн биз 60га, 70ке чыксак деле бала бойдон кала берет окшойбуз. Алар дайыма уул кыздары карып калса деле кучагына кысып, жакшы көрүп, ушуларым мага таяныч болот деп ниеттене беришет тура. Ошентип, эненин уулу университетте да бүттү. Бүткөн бүттү, бирок эл көрөм, жер көрөм деп дейлигип, достору менен кошо Европага сапар тартып кетип калды. Артында карыган, түмөн түшүктөн, жумуштардан арып чарчаган апасы кол булгалап кала берди. Ошол кеткен бойдон дайынын билгизбей, ың-жыңсыз, кабарсыз жоголду. Апасына телефон чалып да койбоду. Тагдыр капылеттен соккуруп, байкуш эне айыккыс илдетке чалыгып төшөктө жатып калды. Аны ооруканага жеткиришип, доктурлар ага операция кылышты. Аял бул илдет өтө бир оор илдет экенин билген менен эмне арга кыла алмак эле. Кошуна колоңдорго уулуна кабар берүүсүн айтып муңайды. Жалгыз эненин уулуна кабар беришти. Ал кай жерден болсо да күйүп жетип келип, апасы үчүн колунан келгендин баарын жасайт го деп ойлошкон эле кошуналары. Кайдан? Уулу аэропорттон шаарга кадам коёру менен, апасы жаткан ооруканага барбастан түз эле шашкалактап, апасынын 2 бөлмөлүү батирине жөнөдү. Барганча, эч ким алып койбоду экен, ремонту жакшы эле экен деп, ошол батирди ойлоп баратты. Үйү эсен соо турганын көрүп, анан лыпылдап нотариуска барды. Батирди кантип батыраак сатуу тууралуу маалыматтарды сурап билди. Анан гана ооруканага келип, апасын көрүүдөн мурда доктурга жолугуп, "Дагы канча жашайт? Көп жашайбы же азбы?" деген олдоксон суроолорун берди. Доктур шылкыя жер карап, "Жашап кетүүсүнө шанс аз. Бирок биз аракет кылабыз. Эми баары Кудайдан" деп алакан жайды. Бир маалда Азатбек апасы жаткан бөлмөгө кирип барганда, даалысына канат бүткөнсүп бечара аял ооруп атканын деле унутуп, баласын өпкүлөп, кучактап, эркелеткен сөздөрүн жаадырып кирди. Уулу канча жылдар бою апасын көрбөй жүрүп, эми мынтип апасы менен салкын эле саламдашты. Апасын сагынганын билгизип жок дегенде бир белек же бир букет гүлдү алып алган эмес болчу. Бул аял аны кичинесинде кантип кыйналып, кантип бапестеп, бир нече жумуштарда иштеп тапканын ага берип, ага сунуп чоңойтконун ал эбак эле унуткан болчу. Апасы үчүн уулунан кандайдыр белек деле кереги жок эле. Ал уулу келгенине өңүнө кызыл жүгүрөк кубанып,
өзүнө өзү батпай сүйүнүп жаркырап турду. Уулу көңүл кош гана апасын чыртыя карап: "Апа, эртең сизге халат, тапочка сатып алып келем. Базардан көп мөмөчөмө, сонун таттууларды алып келем. Бир аз сабыр кылып тура туруңуз. Бирок азыр эң маанилүүсү, мына сиз жашап аткан батирди өзүмө каттатып албасам болбойт. Нотариуска барып баарын тактап койдум. Сиз кол коюп берчү да, жерлери бар экен" дегенде, апасы уулунун ар бир кебине баш ийкеп: "Макул садаган кетейин, ообананып кетейиним" деп сүйкүмдүү карап кубаттап жатты. Баласы көздөгөн максаттар бат эле ишке ашып жатты. Документтердин баары даяр болуп, нотариус адистери уулуна да энесине да тиешелүү кагаздарга кол койдуруп, анан батир тез эле сатыкка коюлду. Сатып алуучулар деле тез эле табыла калды. Батирди сатты да Азатбек Европа тараптагы жумушуна жетип барууну көздөп жатты. Ал жакта ал нефти компаниясынын жетекчиси болуп иштечү. "Жумушка эртерээк барбасам болбойт" деди ал ичинен. "Ha, баса, апама да барып коюш керек эле да" деп чыртыя санын чапты. Такси кармап, айдоочудан тез айдоосун талап кылып, ооруканага жетип барды. Таксиден түшөр менен оорукананын имаратынын көчө жактагы терезелердин биринде "Доктурлар жашап кетүүсүнө кепилдик бере албайбыз" деген апасы уулун күтүп, терезени ачып, асманды тиктеп, күлүмсүрөп туруптур. Көрүнүшү тың, оорудан сакайгандай. Уулу аны көрүп, туттугуп, ичинен доктурларга гыжынып, түз эле врачтар бөлмөсүнө атып кирип барды да: "Эй, силер кандай акмаксыңар? Эмне мага калп айттыңар? Мындай оор илдети бар адамдар көп жашай албайт. Апаңдын жашап кетишине гарантия бере албайбыз дебедиңер беле? Ал сопсо болуп терезеде турат го" деп күпүлдөй бакырды. Апасы болсо баласынын антип мерезденип атканын билбей, терезенин ар жагындагы бактарды, гүлдөрдү, булуттарды карап, уулун ойлоп, аны кантип мээримтөөгө асырап өстүргөнүн көз астына келтирип, багытка бөлөнүп, кыялданып жатты. "Апа, сиз экөөбүз дайыма чогуу жашайбыз. Мен кай жерде иштебейин, жашабайын, сиз мен менен бирге болосуз" деген уулунун бала чактагы сөздөрүн эстеп, дене бою жылуу сезимдерге бөлөнүп турду. Уулу болсо доктурлар менен каяшалашып бүткөн соң, эшикти тарс жаап, сөгүнүп сагынып, таксиге отуруп, аэропортту көздөй сызган болчу. Энеси уулун мына келип калаарын ойлоп, терезе жанында көпкө тура берди. Ал баласынын жүрөгү таштай катуу болуп калганын, жакшы көргөн уулу ага айтпай дебей батирин сатып жибергенин, ооруканадан чыкса анын жашай турган жери эми жок калганын байкуш карыган аял билбеди. Кеч кирип баратты. Түн да кирди. Негедир уулу келген жок. Апасы дагы деле үмүтүн үзбөй, бир колуна торт, бир колуна мөмөчөмө, тапочка, халат кармап, уулу мына кирип келчүдөй сезимдер менен уктабай баласын күтүп жатты. Бул картайган аялдын баласы баягы күндүз доктурларга келип, оройлонуп, чаң салып, кайра сөгүп сагып кетип калганын кошо жаткан бейтаптар угушкан эле. Алар ташбоор баланын бул энеси уулун күтүп терезеден кетпей турганын ичтеринен аяп, үшкүрүп жатышты. Тагдыр кызык. Азатбек кичинекейинде сүймөнчүктүү, ак ниет, ичинде кири жок эле байоо бала эмес беле? Ошондой таза болуп төрөлбөдү беле? Анан качандан баштап боору таштан бүткөн, мээрими жок, күйүмү жок, сезими жок маңкуртка айланып кетти. Бүт өмүрүн уулуна арнаган бул адам аны төрөп өстүргөн энеси экенин эч элесе албай, аны жалгыз ооруканага таштап, ал жашап жаткан батирин да сатып, акчасын камырабай чөнтөгүнө салып, бейкапар чет өлкөгө кетип калган уулунун жан дүйнөсүндөгү ташбоордук качан, кантип пайда болду экен? Бурадар, эсиңде болсун. Эң таза, эң тунук сүйүүнү, жакшы көрүүнү уулдарына, кыздарына эне гана бере алат. Эне гана дайыма уулдарын, кыздарын ойлойт, санааргайт. Дайыма уул кызым аман болсо экен деп басса турса тилеп турат. Энеге урмат, энеге даңк, энеге таазим. Бакыт деген эмне экенин билесиздерби? Уул баладан "Апаң кайда?" деп сураганда, ал колун жүрөгүнө коюп, "Апам бул жерде, жүрөгүмдө" деп жооп берсе, ошол чыныгы бакыт.